Саламатсыздарбы, каналга кош келиңиздер. Мен бүгүнкү видеомдо учукту элдик ыкмада кандай дарылоо керектигин айтып берем. Эриттерге пайда болгон учук кеңири кездешип, ден соолукка терс таасирин алып келбесе да, кандайдыр бир убактылуу жагымсыз абалды пайда кылат. Бул жерде пайда болгон учук жара сыяктуу болуп, ал ыйыл акча менен коштолуп, катуу ачышууну, кычышууну пайда кылат. Бирок өз учурунда ага каршы дарыларды колдонбогондуктан кабылдап кетет жана башка адамдарга дагы жуктуруу жагдайы келип чыгат. Андыктан мындай жагымсыз абалдан тез арада арылуунун жолун издөө зарыл. Учукту дарылоодо негизги сезгенүүгө каршы айрым дары чөптөр жардамга келет. Бул үчүн календула менен ромашка жакшы. Андан сырткары пижма гүлүнүн дарылык таасири да күчтүү. Кургатылып майдаланган пижма гүлүнүн түрүнөн пижма гүлүнүн 2 аш кашыгын 2 стакан кайнак сууга салып, жай отто бир аз кайнатып, тыныткан соң бир күндө 3 маал аз-аздан ичип турса жакшы. Пихта майынын майы да учуктан арылтат. Пихта майы менен күнүгө 3 ирет учуктун үстүнөн сүртүп турса пайдалуу. Ошондой эле ал сиңгенден кийин камфор майынан сүртүп койсо болот. Бул ыкмадан соң 2-3 күндө учук жоголо баштайт. Арак кошулган жумуртка учуктан тез арылтат. Бир даана жумуртканы сууга бышырып, кабыгын арчып, стаканга салып, үстүнөн 30-40 грамм арак куюп, муздаткычка сактоо керек. Бир аз тыныткан соң кебезге малып, учуктун үстүнөн сүртүп турган жакшы. Ушул эле жумуртканын чел кабыгынан да учуктун үстүнө жаап койсо, терини тез калыбына келтирет. Алоэ герпеске каршы мыкты каражат. Андан тундурма жана косметикалык майыз даярдап колдонсо болот. Анын тундурмасы учук эле эмес, башка тери илдеттеринде да жана ички оорулардын илдеттерине да каршы күрөшөт. Мисалы, дерматитте бул табылгыс дары. Ал антибактериялык жана сезгенүүгө каршы каражат. Жабыркаган ткандардын калыбына келишин тездетет. Жалбырактын өзүн да жука кесип алып, учукка компресс катары койсо жакшы. Мумия да учуктан тез арылууга жардам берет. Анын курамында сезгенүүгө каршы элементтер учукту бат жоготот. 10 грамм кылып, күл майда кылып, мумияны күнүгө 2-3 ирет герпеске сээп турса болот. Сарымсак менен балдын аралашмасын колдонуудан улам учук тез жоголот. 4 аш кашык майдаланган сарымсакты 4 аш кашык балга кошуп, мазь катары колдонсо болот. Прополистин тундурмасы да өтө пайдалуу. Теридеги пайда болгон учуктан арылтат. Ал эле эмес, стоматиттен дагы, ооздун ичи оюлуп кеткенде дагы өтө жардамы чоң. Бул теридеги пайда болгон учуктан арылтып, теринин ткандарын калыбына келтирип, жылмакка айтыбыз берет. Ошондой эле бул прополистин башка тескери таасирлери жок.